6 сааттан ашык калдым. Мен анчалык деле көп кирбейм деле. Эртең менен саат 9-дарда 1 саат колдоном. Анан кечинде 2 саат болот да. Примерно ошондой 3 саат күнүгө болуп калат. Күнүгө көбүнчө жаңылыктарды эле угам. Мындай көп нерселерди эле карабайм. 6-8 саат. Бир күнүнө орточо эсеп менен 3 сааттай болуп калат, 4 сааттар болуп кетет. Ошондой да. Жок, билбейт экенмин андай. Жок. Жок, аны билбейт экен. Маалыматым жок экен. Ал массалык туура эмес маалыматтарды бериши мүмкүн. Комментарийге туура эмес маалыматтарды жазып берген фейк аккаунттардан жазышат. Боттор жөнүндө уккам, бирок анча деле түшүнүм деле жок да. Жок, аны да көп түшүнбөйм. Жок. Каалаган мисалы ар бирөөнү эле алдап кетиши мүмкүн да. Билбеген социалдык тармак менен колдонгонду билбегендерден алар алдап кетүүсү мүмкүн да. Алар жаңылыктарды Инстаграмдан жаңылыктарды окуганда комментарий окушат го, ошол жакта туура эмес маалыматтарды фейк аккаунттардан көп туура эмес маалыматтар жазып бериши мүмкүн. Элдер ошону көрүп, бардыгы эле ошол маалыматка ишенет экен деп, ошол адамдарда башка ой калышы мүмкүн да. Например, мисалы башка бир адамды жамандап, бул адам жаман деп комментарийге көп адам жазып берсе, адам ошону окуп, бул жаман окшойт деп ойлоп калышы мүмкүн. Лалафодон билем. Лалафодон мошенниктер бар, силердин банковский карточкаңардын кодун сурашат. Анан да Телеграмда товарды арзан деп биринчи акчасын сурашат, акчасын которгандан кийин жөнөтөбүз деп. Бирок аларга ишенбейм. Мен өзүм текшерип көргөн эмесмин, бирок ошол жакта отзывдарды текшерсем, башка магазинден эле отзывдарын алып коюп койгон экен. Аларга акча которгон эмесмин, бирок которсо, алар силерге жаман сапатта товарды жөнөтүп коюшу мүмкүн, же товар жөнөтпөй коет. Алдамчылыктын атоо менен алдамчылыгын билем, схеманын алдамчылыгын билем. Анан үйдө отуруп иштөө дегендердин алдамчылыгын билем. Катран сыяктуу ушундай бир оюндар бар го, ошолорго эле болбосо билбейм аны. Эгер бирөөдөн бир нерсени сатып алып аткан болсоң, ошол сатып алып атканда мүмкүн сен акчаны кээ бирлер айтат, ушул мисалы ар счетко которуп койсоңор болот дейт да. Счетко мүмкүн ошол которуп алсаң, ошол мошенник сенин сен товар алып элек жатып эле мисалы ошол акчаны которуп саласың да, ушундай. Эми жана алдамчы деген туура эмес маалымат берет, болжолдуу түрдө жанагы. Ошолорду билем. Мындай өзүм да сезип калам, көп ишенбейчи. Аны билбейт экенмин. Ооба, учур болгон, схемага 1000 сом салып, катышып, бирок өзүм өздөштүрүп кете алган эмесмин, алар түшүндүрүп берген эмес, алдап кетишкен да. Уккам ошо. Жол чалып бирдеме утуп алдыңыз, анан акча салыңыз, бул карталарга, бул счетторго деп айткан, анан уже мага маалымат жеткен, что ал уже алдамчы экенинчи. Көңүл деле бурган эмесмин. Мен алдап кеткен эмес, бирок мага жазышкан ошондой. Жок, билбейт экенмин. Мындай түшүнсөм керек, бирок көп мындай эметпеп турмун, колдонбоптурмун. Жана баары сабаттуу, билбейм, мындай өзүм түшүнүп атам, бирок айта албай жатам да. Маалымат жок ал боюнча. Рахмат.